Коронавирус пандемиясынын илеби азда болсо кайтып, оор абалды алдын алууга шарт түзүлдү. Муну менен катар өлкөбүзгө кайрымдуулук фонддор опол-тоодой жардамын жана колдоосун көрсөтүп жатышат. Бүгүн Нама уюмунун демөөрчүлүгү менен Астанабил фонду Саламаттык сактоо министрлигине 7 тез жардам унаасын өткөрүп берди. ВЛ-аппараты, да. И системе образования вы тоже помогли очень хорошо, поэтому большое спасибо вам. Бул унаалар заманбап медициналык технологиялар менен жабдылып, кыйын кырдаалда бейтапка толук кандуу жардам бергенге шарттары түзүлгөн. Кыргыз өкмөтүнүн кеңеши менен фонд заводко буйрутма берип сатып алган. Тактап айтканда, реанимобиль стандартына толук жооп берет. Портативный ВЛ-аппарат. Режимдери бар. Дополнительно кислородный баллон аркасында бар. Машина очень удобна на нашем районе, на горные места. Там колеса 4 как давление. И работает очень удобно, газ и другие. И ремонт не нужно. Если будет нужен, он очень дешевле, не так дороже. Запчасти везде есть. Саламаттык сактоо министрлиги 7 тез жардам унаасын облустарга жана муктаж болгон алыскы райондорго бөлүштүрүп берет. Бул 7 машинанын экөөсү толук кандуу ичиндеги медициналык жабдуулар менен камсыз болгон. Ал эми 6-оосу болсо, мындайча айтканда тез жардам машинасы болот. Бул негизинен областтарга бүгүн жиберебиз. Эң керектүү муктаж болгон райондорго ар бир областка бирден машина жиберебиз. Астанабил коомдук кайрымдуулук фонду Нама уюму менен биргеликте COVID-19 илдетине каршы программанын негизинде бир топ долбоорлорду ишке ашырып келүүдө. Карантин маалында муктаж болгон үй бүлөлөргө 350 тоннадан ашык азык-түлүк таратты. Аралыктан окутуу процессине колдоо көрсөтүү максатында 52 мектепке 200 ноутбук тапшырган. Ушул Астанабил фонду тарабынан бизге ушул социалдык тармакка аябай эле көп жардам болуп жатат. Мисал айтып кетсем, ошол эле ИВЛ аппараттар берилген, жеке коргончу каражаттарды да алганбыз. Чоң рахматыбызды айтабыз. Өкмөт тарабынан жеке өзүмдүн атыман. Кыйын кырдаалда кол куушуруп отурбастан, жогорудагы долбоорлордун алкагында саламаттык сактоо тармагына 4 ИВЛ аппараты, 10 000 медициналык жана 2 000 респиратордук беткап, 100 000 колкап берилген. Бул кайрымдуулуктар Астанабил фондунун Кыргызстанга көрсөткөн көмөктөрүнүн аз гана бөлүгү.